Kechkili telefonda o'tirasың bolam, kelip men жаныма o'tirсаң болот. Бекер мен телефонда отурган жокмун апа, мен оюртууга даярданып атам. Ошо оюртууга кечкили оюртууга даярданып атасың балам. Оюртуудан өтүп кетсең эдиң. Буюрса өтөм апа, буюрса өтүп, мына былтыр 90 балл алып калбадымбы? Мына могу жылы өтүп, буюрса доктор болом келечекте. Рактын дарысын ойлоп турам апа мен. Кудайым жаштын тилегин берет дейт, буюрса балам. Ушул Раматулла Субанкул атаң дагы ушу рак оорусу менен кетпедиби? Тирүү болгондо мончу биз менен отуруп чай ичмек да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кызматыңыздарда мен кайрадан Маншетиним Сейитова. Жаңылыктардан айта кетсем, фашисттер биздин мекенибиз эстирге кол салганына байланыштуу өкмөт башчы Иосиф Сталин 18 жаштан 50 жашка чейинки эр азаматтарыбызды согушка чакырууда жана согуштан качкандар катуу жазаланарын айтууда. Майсалбектин атасы Субанкул рак оорусунан каза болгондон бери Майсалбек өз алдына чоң максат койду эле. Мына келечекте чоң дарыгер болуп, рактын дарысын ойлоп табам деп. Бирок ал максатына жетпей, мына экинчи дүйнөлүк согуш башталып, Майсалбек согушка аттанууда. Майсалбек балам, согуштан аман эсен кайт. Айтып келем апа, сиз сарсанаа болбосо. Эмнеге сарсанаа болбойм балам? Жалгызым сен болсоң, сага бирдеме болсо эмне кылам балам?
Эже, ак сүтүмүн айланайын апакем. Мен сиздин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбай болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмнеге түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай акпаратты тиктеп отурган кезим. Акыр туу менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура берсин. Антсе да түшүнсөң да жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроом калар. Мен өзүмдү дарыгерликке даярдап жүргөм. Дарыгер болуп адамдарды айыктыруунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес апа. Ыйлабаңыз апа. Эч ким ыйлабасын. Артымда туяк калган жок деп капа болбоңуз. Жаңы төрөлгөн балдардын ыйлаганы. Ошол мен бактарда өскөн жалбырактар жана жер жемиштер. Ошол мен, ошонун баары мен деп билип жүр апа. Майсалбек балам, бул эмне кылганың? Мен сени эмне үчүн төрөп, эмне үчүн чоңойттум? Майсалбек балам, жалгызым. Мени эмнеге таштап кеттиң?